5 мартта Жогорку кеңештин жыйынында депутат Султанбай Айжигитов Тажикстан менен чек ара келишимин сындап, Кыргызстан утулуп жатканын билдирди. Ал чек араны чечүү боюнча бир нече сунуштарды айтты. Село достукту биздин артыбызда Кыргызстанга калтырыш керек. Бул биздин стратегический биздин кызыкчылыгыбыз. Экинчиси участок село достуктан Достук, Аксай, Варух жолуну жаңы келишим түзүш керек, чтобы по беспрепятственном совместном использовании. Ошондон анан действительно дорожный эме берилет, коридор берилет. Экинчи дагы эмне кандай сунушум бар. Мына 190ду 190го жерлерди алмаштырдык дейт. Аны бир эле параметр менен эме кылып койгондо аянтын эле келиштирип койгон. Мен сунуштап атам дагы шашпай туруп, анын сапатыны ошол алмаштырылган жерлердин, тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы берилип алмашып аткан жерлерини сапатыны дагы анализдеп чыгыш керек. Андан тышкары ошол алмашып аткан участоктардын стратегиялык маанилүү жагынан карашып керек. Ал эми миңөрүк болсо, бул бизге принципи бүгүнкү күндө ал маанилүү эмес. Стратегиялык бизге эч кандай кызыкчылыгы жок. Андан тышкары ал миңөрүктү биз талап кылсак дагы, жанагы биз берген 104 гектар жерди компенсациясыга ошол жерди сурасак болот. Ал эми жанагы 4 көчөнү аны действительно нейтральный кылып калтырса болот. Себеби деген бул эки жакка тең өтө маанилүү. Экинчи алардын максаты 91-90 жылдан бери эле Варух, Тажикстан, Варухтун атарабындагы Кыргызстанга караштуу 19 000 гектарды незаконный колдонуп келе жаткан. Ошонун эми эмесини бул проблема эмне деп негиздеп атат? Биз дейт, ошол населениебиз Варухко батпай атат дейт. Бул биздин проблема эмес да. Бул Тажикстандын таза ички проблемасы да. Анан кийин бул проблеманы тажиктер биздин территориябыздын эсебинен чечпеш керек да. Алар өздөрүнүн внутренний ресурстары менен чечиш керек. Ошондуктан село достукту анан жана 14,5 мың гектар жерибизди бере турган болсок, бул эмеге окшошуп калат. Согушта жеңилип Кыргызстан контрибуция төлөп аткандай болуп, ошого окшошуп калат биз. Эми дагы үчүнчү максатты айта турган болсок, это вот контроль над суудун үстүдөн. Тажиктер дайыма ошол сууду контроль кылганга, мана головной деген водоразделдин платинасыны ошол жерди контроль кылганга аракеттенип келатат. Биз болсо жанагы ушул үчүнчү келишимдин негизинде биринчи берене менен головная плотина с 3 затворами, железобетонная плотина с 3 затворами, располагающая на реке Аксу, посередине которой проходит линия госграницы деп, граница такталып электе эле ошонун жарымын берип коюп атабыз. Бул биздин кызыкчылыкка, вообще стратегия кызыкчылыкка туура келбейт. Себеби деген биз эгер бөлүп берсек, наоборот, суудун атарада чыртачтактар андан бетер күчөйт, чечилбейт. Ошондуктан мунан баш тартып туруп, бул маселелерди бардыгын башкача чечиш керек. Менин заключениемде айын аягында жыйынтыгында эмнени айткым келет? Значит, биринчиден правовой жагын караш керек. Ушул концепцияны карап атканда. Анан ошол проблемаларды кантип чечиш керек экенине. Биринчиден, значит, жанагы руководство эткендей эле бир эле легитимный, жеке легитимный, толук кандуу легитимдүү бир эле документ бар. 92-94 жылдары түзүлгөн, СНГны түзгөндө ошол документ, аны бүт бардыгы президенттер, жогорку парламенттер барды ратификацияган. Экинчиси, бардыгы проблемаларды, жана стратегиялык биздин максаттарды тажиктердикине биздикин дагы совсем башкача чечсе болот. Дүйнө жүзүндө пайдаланып жүргөн практика бар. Бул деген жанагы особый режим функционирования приграничных территорий, анклавов деген бүт дүйнө жүзүндө колдонуп турган чоң практикасы бар, тажрыйбасы бар, ушундай метод бар. Ошого өтүш керек. Эртеси президент Садыр Жапаров чек ара маселеси боюнча кабар агенттигине маек куруп, депутат Айжигитовду манипуляция кылып жатат деп билдирди. Жапаров чек ара маселесине түбөлүк чекит коюлганын билдирип, эки өлкөнүн кызыкчылыгы теңме-тең эске алынганын айтты.
Достук айылы Ворукка дарбаза болуп турат имиш. Ворук каякта дагы, Достук айылы каякта. Экөө эки башка жактарда турат. Варукка Аксай айылы дарбаза болуп турат. Мунун баарын бул киши 5 колунда билет. Эки тарап тең стратегиялык максатты көздөп алмашууларды кылган жокпуз. Кайсы жерде дайыма чыр-чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык. Эки мамлекеттин ортосунда чек ара чечилип жатканда бир айылдын кызыкчылыгы болбошу керек. Президент Айжигитовдун сөздөрүн негизсиз деп атап, демагогия жалаң демагогия деп баалады. Бул киши 3 күндө пикирин алмаштырып, башкача сүйлөп чыкканы түшүнүксүз. Эмнеге мынтти изилдеп көрүшүбүз керек. Бул киши баарын билет, түшүнөт, 5 колундай билет. Бирок эмнегедир башка дагы көп маселелерде билмексен болуп эле провокация жасай бергенин байкап жүрөм.